Ош шаарында мончодон өрт чыгып 7 адам жабыркады. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалымат боюнча 5-июнда шаардагы Көкүмбий көчөсүндө жайгашкан Байкөл мончосунун суу казаны жарылып, анын кесепетинен өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө 1 бөлүм тартылып, өрт ыкчам өчүрүлгөн. Тилсиз жоонун кесепетинен 7 адам жабыркап, тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилген. Бүгүнкү күндө алардын абалы жакшы. 5 адам амбулаторлук жардам алгандан соң үйлөрүнө чыгарылган. Ал эми жарылуунун кесепетинен мончого жакын жайгашкан көп кабаттуу батирлердин терезелери талкаланып кеткен. Бул жерде өрт кырсыгы болгон эмес. Бул жерде жарылуу болгон да. Жанагы банянын суусун жылыткан меш ичинде суу калбай калып, от жылы ысыгы берген. Ошол жерде пар образовать этилип, бул болуп ошол жарылуу болгон. Ошол суу ысыткан жер. Өрт кырсыгы болмос. Негизи бизге маалымат 2-ден 6 мүнөт өткөндө түшкөн да. Анан 2:10 уже жетип келип, 2-ден 10 мүнөт өткөндө уже келип калган да. Анан келгенде уже жабыркагандарды ичинде жанагы айнектин сыныктары ожог алган киши жок. Жанагы айнектин сыныктары сайылып, денелерине ошолор жабыркаган адамдарды элдер чыгарып, тез жардам кызматынын жардамы менен чыгарып кетишкен ооруканага.